Асанбай кызы Кенжегүл, Бекмамат Осмонов атындагы Жалал Абад мамлекеттик университети. Саламатсыздарбы? Мен Асанбай кызы Кенжегүл. Мен азыркы учурда 20 жаштамын. Мен Бекмамат Осмонов атындагы Жалал Абад мамлекеттик университетинин Эуметов атындагы педагогикалык институтунун математикалык адисинин студентимин. Быйылкы жыл мен үчүн өтө өзгөчө, өтө кубанычтуу жылдардын бири болду. Себеби бул мен ошол студенттик мезгилимдеги эң чоң жетишкендикке ээ болдум десем болот. Себеби кече жакында эле 31 октябрда бизге Кыргызстан боюнча ошол президенттик стипендия тапшыруу аземи өткөрүлдү жана алардын арасында мен деле катыштым. Бул мен үчүн өтө чоң сыймык жана өтө чоң жоопкерчилик. Бул президенттик стипендияны алуу бул бир жылда эле талап кылбайт. Себеби бул биринчи курсубуздан берки эмгегибиздин артынан ушул натыйжага жетип отурабыз десек болот. Себеби буга биз ошол биринчи курсубуздан берки бүт грамоталарыбызды, бүт экзамендерибиздин бааларын коштук, коомдук иштерге катышкандыктарыбыз, спорттук иримдерге катышкандыктарыбыздын натыйжасынан биз ушул ийгиликтерге жетип отурабыз десек болот. Бул ийгиликтин артында мен өзүмдүн эле эмгегим эмес, бул ошол университеттеги мугалимдердин жамаатынын колдоосу, ишеними, ата-энемдин, бир туугандарымдын бизге өтө күтүүсүзөн болдум. Чочуп, ишенбей жаттык бир жагынан, бул чын эле ушундайбы деп. Биз башка бир иш чарада жүргөн болчук да, кечиндечи. Ошол жакта жүрүп, анан кийин бизге информация, маалымат келди. Силер ушул күнү, ошол жакта 31 октябрь күнү саат 8:15 барыңарды ошол Ак үйдүн жанында күтөбүз деген. Анан жүрөктөрүбүз башкача болуп, ичибизден өрттөр жанып, анан ишенбей жаттык да. Анан бат эле эң алгач эле ошо ата-энеме мен ошол кабарды жөнөттүм. Апамдарга барсам, апамдар кучактап, молодец, куттуктайбыз, сен ошого татыктуусуң деп көз жаш алып ошондой болушту да. Жалпы эле жаштарга, жалпы эле биринчи курстун студенттерине, жалпы эле окуучуларга айтарым, эгер максат койсоңор, ага токтоп калбайгыла, дайыма аракетте болууга деп айтмакчымын. Аракеттенгиле, эмгектенгиле жана анын натыйжасын сөзсүз көрөсүңөр жана ошого сөзсүз ишенгиле деп айтмакчымын да. Жана ошондой эле ушул жамылда өтө көп мүмкүнчүлүктөр бар деп мен белгилеп айткым келет. Себеби онлайн китепкана, офлайн китепкана бар. Ошолордун ичине кирип силер бош убактыңарда китеп окуп, изилденсеңер болот. Илимий иштериңерге бүт информация, маалыматтар бардыгы бар. Ошолорду колдонуп, силер көптөгөн нерселерге жетишсеңер болот. Коомдук иштерге катышам десеңер, бардык шарттар түзүлгөн да. Ошол бардыгын колубузда бар мүмкүнчүлүктөрдү колдонуп эле аракеттенсек, ошол натыйжаларга жетишебиз.